Урматтуу бизди көрүп аткан жалпы көрөрмандар, ар бирибиздин кыялыбыздагы күнгө жетүүгө дайыма аракет жасоо менен биргеликте кадам жасайбыз. Айта турган сөзүмдүн аягы ушул жанында турган эң бактылуу инсандын бүгүн көптөн күткөн күнү келди. Эче тагыраак айтканда бүгүн ак өргөлүү болду. Биздин компания аркылуу анан ушу өзүңүздүн сезимдериңиз менен сыртка чыгарып бөлүшүп айта кетсеңиз, келечекке кандай жолдор менен келип калдыңыз, кандай процесстер уланып атат учурда азыр? Агач өзүңүз жөнүндө. Эми өзүмө үй алгандан кийин кубанып отурам. Жакшы кубанычтуу эмелер, сезимдер. Буга деген мен мартта келип тургам, 3-мартта келип очередке. Плюс-минус 4 ай, 6 ай деген 5 айда очередин жетип үй алып калдым, Кудай буйрса. Өзүңүз кайсыл жактан болобу, аты жөнүңүз ким? Бул жактан каяктан келип калдыңыз? Мен өзүм эле интернеттен көрүп эле келгем. Мен өзүм Сокулуктан болом. Өзүм Шеналиева Наргиза. Бияка эми ошо ишенбей атып араңатып келгем жаса. Ишенсе болот экен. Канча сомго жазылдыңыз эле? Мен деген 1.400.000 жазылгам. Ошол сиз ойлогон суммага эле үй таптыңыз, э? Ушул кандай кыйынчылыктар болду? Сатуучулар тараптан ишенбестиктер болдубу? Бул компанияга деги эле ушул сатуу тараптан кандай кыйынчылыктардан өттүңүздөр? Мага жакшы эле эме жолугуптур. Хозяин айтып түшүндүрсөм ишенди, сразу эле. Сиз айтарыңыз менен дароо эле ишенди. Биякта юристтер дагы өздөрү түшүндүрдү. 1.400.000 сомго жазылган болсоңуз, учурда канча сомдон компанияга ай сайын төлөөгө туура келет экен сизге ошондо? Ай сайын 10.000 сомдон. Буга чейин сиз батирде жашагансыз, бул? Жок, өзүм үйүм, мен балам алып бердим. Балаңызга белек катары алып бердиңиз. Ошол келечекке өзүңүздүн кыскача ыраазычылыгыңызды же болбосо кеңешиңизди же жөн гана сунушуңузду дагы айтсаңыз болот. Келечек жилищный бул корпоративге ишенсе болот экен. Ишенип келип үй алгыла. Жакшы эле бар. Үйдү ушул кайсы жерден алдым дедиз? Үйдү Айны Бединскийден алдым. Бир комнаталуу, бир бөлмөлүү. Жакшы, жеке ошо алган үйүңүз, ак өргүүңүз кут болсун. Үйүңүзгө жалаң бысымла дегенде жакшы чоң тойлорду берип, ошол элдин, ошол өзүңүздүн туугандарыңыздын жакшы батасын алып, жакшы ак жолтой үйлөрдөн болсун. Дагы бир жолу куттуктайбыз. Келип туруңуз, биздин эшикти төрүбүздө көрүп алдыңыз. Биз сизди кучак жайып тосуп алганга аракет кылабыз.